Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Мен бүгүн сиздерге ChatGPT жөнүндө сабак өтүп беремин. Эң алгач эле биз Play Marketке кирип, ChatGPT'ни установка кылып алабыз. Ал үчүн издөөчү бөлүмүнө ChatGPT деп жазабыз. Мына ChatGPT. Андан соң караңыздар, бул жерде чатбот деп чыгып калат. Сиздер мынау белгиси турганда ChatGPT деп жазылганды басасыздар. Менде азыр бул установка болуп турат, ошондуктан открыт деп турат. Ал эми сиздерде установка деп чыгат, ошону басып аласыздар. Басып көчүрүлгөндөн кийин открыт дегенди басып ичине кирсеңиздер, сиздерде дал ушундай жер пайда болушу мүмкүн. Сиздер бул жерден регистрация дегенди тандайсыздар дагы. Google аркылуу киремин дегенди басасыздар. Басып туруп бул жерден сиздердин поштаңыздар чыгат. Ошол жерден өзүңүздөрдүн бир поштаңыздарды тандап басасыздар. Басканыңыздардан кийин сиздер ChatGPT'нде колдонууга бир катар мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Кандай? Сиздер катталып ушул Google аркылуу катталып алсаңыздар, сиздер мына бул жерден голос жөнөтүп сүйлөсөңүздөр болот. Үн жөнөтүп, үн аркылуу сүйлөп, мисалы үчүн кээде биз шашып бара жатып жазганга убактыбыз бош болуп калат, же болбосо клавиатурабыз катып калышы мүмкүн. Ошол учурда могул микрофондун сүрөтүнү басып туруп сүйлөп туруп жөнөтүп ийсеңиздер болот. Мисалы үчүн азыр мен ChatGPT'ге сүйлөп көрөмүн. Мына мен жазып жөнөттүм. Эми бул үн болгондуктан ар кандай кээде орусча, кээде казакча кылып жибериши мүмкүн. Ушундай казакча жазып жөнөтүп баштаганда сиздер дагы бир жолу үндү басып туруп, дейсиздер дагы сиздер ушинтип жөнөтөсүздөр. Ал сиздерге албетте деп мындай кыргызча жазып жөнөтөт. Жомокту жазат, балдарга арналган мотивация дептир. Эми сиздер бул жерге кирип туруп сөзмө сөз жазсаңыздар да болот. Мисалы үчүн балдар үчүн кыска пайдалуу жомок жазып жөнөт. Мазмуну илим билимге мына ушинтип жазып жөнөтөсүздөр. Мына жомокту жазып баштады. Илгери өткөн убакта Бөрүбай тоосунун Эми сиздерден сурап жатат, каалайсыңбы мен ушул жомокту сүрөттөр менен толуктап берем же аудио форматында да чыгарып берем дейт. Аудио форматында чыгарып берем дегени сиздерге ал эч кандай үн жөнөтпөйт, анын үн жөнөтүү функциясы жок али. Эми сиз ооба мага сүрөт түрүндө жөнөт дейсиз. Бирок ооба сүрөт түрүндө жөнөт деп койсоңуз, ал сизге карандаш же болбосо башка бир түссүз сүрөтү жөнөтүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан сиз ага так туура жазасыз. Мага
мультфильм көрүнүшүндөгү жаркын түстөр менен сүрөттү жасап жөнөт дейсиз. Ал жерде дагы бир өзүңүздүн сүрөтүңүздү оюңузга келген бир фантазияларыңызды жазып жөнөтсөңүз дагы болот. Мен азыр сүйлөп эле жөнөтөмүн. Мына азыр бул сүрөттү жасап жатат. ChatGPT бир күндө сизге 4 сүрөттү жасап жөнөтөт. Эгер мага 5-6 сүрөт керек, андан көп керек десеңиз, сиз ChatGPT'нин акысын төлөп коюшуңузга туура келет. Ал эми бекер түрүндө сизге бир күндө 4 гана сүрөттү жасап берет. Мына биздин жазган жомок боюнча ChatGPT бизге 2 сүрөттү даярдап берди. Бул сүрөттөрдү галереябызга сактап коюш үчүн мына сохранить деген баскычты басабыз. Сүрөттөр ач. Мынакей бизге 2 түрдүү сүрөттү создап берди. Бул биринчи сүрөт, ал эми бул экинчи сүрөт. Мына жана жомокто жазылгандай, арыстан окуганды каалабай, зеригип жүрүп, анан бир күн ошол үкүнү жолугуп, үкүдөн кеңеш сурайт деп айтты жана жомокто. Андан соң үкү эмне берди? Арыстанга жол картасыны берди, токойдун картасыны. Бир шарт менен берди: эгер сен токой ошо күндө окуп үйрөнүүнү кааласаң, сага ар нерсенин жолу ачылат дейт да, илимдин. Андан соң арыстан күндүгө картанын багыттары боюнча бирден жаныбарлардын үнүнү жана башка нерселерди ажыратып жүрүп, акыры арыстан өзүнүн үйүн тапты. Анан апасы аны көрүп аябай кубанды. Анан сен үйдү таап келдиңби өзүң десе, ооба, окусаң көп нерсеге жол ачылат деп жана жомокто жазды го. Ошонун ар биринчи боюнча сүрөттөрдү жасап берди. Эми бул сүрөттү биз эмне кылышыбыз калды? Бул сүрөттөргө кыймылдарды берип, үстүнө үн кошсок эле болду. Мына бул жерде мына азыр могул жомокто азыр сиздерге дагы жөнөтүп коемун. Анан бул сүрөттү дагы кийинки сабактарыбызда биз ушул сүрөттөрдү кыймылдатабыз. ChatGPT'нин дагы көп функциялары бар. Азыр мен интернетим жай болгондугуна байланыштуу